Эфирде жаңылыктар, студияда Гүлбарч Молдоева, саламатсыздарбы. Алдыда бүгүнкү күндүн маанилүү окуялар менен тааныштырабыз. Мыйзам жана коопсуздук караколдогу автоунаалар техникалык кароодон өтүүдө. Хан-Теңир аймагында экотуризмди өнүктүрүүгө багытталган жаңы долбоорлор ишке ашууда. Жергиликтүү эгерлер жана туроператорлордун кызматташуусу аркылуу жаңы туристтик багыттар аныкталууда. 200 000 сомдук белек эл өкүлү билим уясын заманбап жабдуулар менен камсыз кылды. Биздин мектеп кенедей деп эч кандай проекттарыбыз да жок болчу, компьютерлерибиз да аз, иштебегендери көп болчу. Абдан кыйналып жатканбыз. Заманбап азыр сонун проекторлорду алып келиптир. Президент Садыр Жапаров 22 сентябрдан 25 сентябрга чейин Нью-Йорк шаарында Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 80-чи юбилейлик сессиясына катышат. Иш-чаранын алкагында Садыр Жапаров Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын жалпы дебаттарында сөз сүйлөйт. Мамлекет башчысы ошондой эле Бириккен Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин жасалма интеллект, эл аралык коопсуздук жана тынчтык темасындагы ачык дебаттарына жана климаттын өзгөрүш боюнча жогорку деңгээлдеги атайын иш-чарага да катышат. Мындан тышкары Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын алкагында президенттин Бириккен Улуттар уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерриш Америка, Европа, Азия жана Африка өлкөлөрүнүн мамлекеттеринин жана делегацияларынын башчылары менен эки тараптуу жолугушуулары да пландаштырылган. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Баку шаарында өткөн коопсуздук боюнча 3-чү эл аралык форумга катышып, кыргыз-тажик чек арасын тынчтык жолу менен чечүү тажрыйбасы тууралуу доклад жасады. Маалыматка ылайык иш-чарага дүйнөнүн 60тан ашык өлкөсүнүн коопсуздук органдарынын жана атайын кызматтарынын жетекчилери чогулган. Алар эл аралык, аймактык жана коопсуздукту камсыз кылуу маселелеринин кеңири багытын талкуулашкан. УКМК төрагасы кыргыз-тажик чек ара маселелерин тынчтык жолу менен жөнгө салуу тажрыйбасы тууралуу баяндама жасады. Ошондой эле дүйнөлүк коомчулукту трансулуттук коркунучтарга каршы күрөшүүдө бирге аракет кылууга чакырды деп айтылат маалыматта. Форумдун алкагында УКМК төрагасы башкы өлкөлөрдүн коопсуздук органдарынын жетекчилери менен да жолугушканы белгиленди. Камбар Ата 2 ГЭСинин басымдуу түтүгүн коруу боюнча тендерди кытайлык компания утуп алды. Энергетика министрлигинен билдиришкенде 2024 жылдын 27 июнунда Камбар Ата 2 ГЭСинин 2-чи гидроагрегатын ишке киргизүү долбоорунун алкагында 3-чү лот боюнча эл аралык тендер жарыяланган. Ал эми 2024 жылдын 24 октябрында 3-чү лот боюнча тендердик сунуштар ачылган. 5 компания эл аралык сатып алуулар стандарттарына ылайык өз сунуштарын беришкен. Жүргүзүлгөн процедуранын жыйынтыгы боюнча эң мыкты баа сунуштап, жогорку техникалык деңгээлдеги көрсөткөн кытайлык компаниясы жеңүүчү деп табылды. Белгиленгенде 2025 жылы 9 сентябрда жеңүүчү менен келишим түзүлдү. Бул долбоордун даярдык баскычынан курулуш жана ишке киргизүү иштерини өтүүсү шартталды. Караколдоо жана анын райондорунда автоунааларга техникалык кароо жүргүзүү иштери күчөтүлгөн тартипте уланууда. Бул иш-чаралардын жүрүшүндө мамлекет тарабынан коюлган талаптардын так аткарылышы жана айрым айдоочулардын нааразычылыктары коомчулукта кызуу талкуу жаратты. Техникалык кароонун максаты эмнеде жана чет элден келген унааларды мыйзамдаштыруу кандай тартипте жүрүүдө? Бул суроолорго жоопту кабарчыбыз Нуржан Дөөткулова издеп көрдү. Каракол шаарында техникалык кароо кызуу жүрүп жатат. Ак Суу, Жети-Күз жана Түп райондорунун автоунааларында ушул жерден кароодон өткөрүү милдети жүктөлгөн. Мамлекеттик талаптарга ылайык бармак басты көз кысты көрүнүштөргө жол берилбей, коррупциясыз иш алып баруу негизги шарт катары коюлган. Техникалык кароодон өтүп жаткан айрым айдоочулардын автоунааларында кемчиликтер аныкталууда. Алардын арасында пара берүү жолу менен маселени чечүүгө аракеттенгендер да кездешүүдө. Бирок мындай көрүнүштөргө таптакыр жол берилбей жаткандыктан техникалык кароо кызматкерлерине карата кол салуу фактылары да катталганы белгилүү болду. Эң биринчи элдер туура эмес кабыл алып атканы булар техосмотр азыр деген жеңил машиналарга обязательно эмес да. Анан кээ бирөө келет, өтпөй жүргөндөр билбейт, мисалы үчүн келет. Биз эң эле жөнөкөй огнетушителин сурасак, огнетушители жок.
ал өзүнүн коопсуздугуна керектүү нерсе да. Ошолорду сурасак элдер жаман көрөт. Айнеги сынык болсо жанакы эле аны айтсак бизди жаман көрүшөт. Өздөрүнүн эле коопсуздугу. Ошол нерселерди көбүнчө даярданып келсе, биз мыйзамдан тышкары эч нерсе сурабайбыз. Кагазда жазылган таможенный регламент менен иштейбиз. Ошонун ичинде мыйзам менен иштейбиз. Учурда 1-октябрга чейин чет өлкөдөн айдалып келген автоунаалардын мыйзамдаштыруу процесси жүрүп жатат. Бул иштерди өз мөөнөтүндө бүтүрүү үчүн Каракол шаардык техникалык кароо кызматы ишемби күндөрү да иштей башташты. Мамлекеттик органдар айдоочулардын мыйзам талаптарын так сактоого, автоунааларды техникалык жактан талапка ылайык кароодон өткөрүүгө чакырууда. Жеме өзүм эле айта берейинби? Негизи техосмотрдун кандай жоолору менен иштеп жатасыңар? Өзүнүн эрежелери, иштөө тартибы кандай болот? Негизи бүгүнкү иштөө жолдорубуз машина келгенде эң биринчи эле сырткы кебетесинен каралат да. Эгер машина внешний осмотр деп коет, эгер ошо внешний осмотрдон өтө турган болсо, андан кийинкилери уже текшерилип баштайт. Ал внешний осмотрга эмне биринчи эле маңдай лобовой айнектин сыныктары, кузовной дефекттер, эми көп машиналар бар да, мисалы үчүн фарасынын бирөөсү жок, бирөөсү иштебейт. Биринчи ошолорду карайбыз. Эгер андан өтө турган болсо, андан кийинки текшерүүгө өтүлөт уже. Аяктан люфттун, рулдун люфттары текшерилет, тормоздору, өрткө каршы огнетушитель аптечка дегендери бүт ошонун баары каралат. Азыр еще бизге переоборудованиялар келет көл боюнча. Ал переоборудование эмнеге ал? Мисалы үчүн элдер нарашка кылышат, грузовой машиналарына борт кошушат. Ошолорду кээ бирөө туура эмес жасап алып келишет. Кээ бир нерселерге азыр разрешение берилет ГАИден, кээ бирөөүнө берилбейт. Анан өзлөрү туура эмес жасап алып эле, элден угуп алып эле, мындай кылып койсоң болот деп эле ошон ой эле келип алат. Ал бизге туура эмес болуп калат. Ошолорду айтсак дагы элдер туура эмес түшүнүп атат. Ошон үчүн биринчиден жасаардан мурда бизден келип бир консультация сурап алгыла, кандай кылсак туура болот дегендери, бийиктиги канча болот, кайсыган кандай кылсак болот деп ошол суроолорду берип алса, биз түшүндүрүп беребиз, анан ошо менен туура жасай берет. Фамилия, аты жөнүңүз? Тагаев Мыктыбек, ушу техникалык кароонун кызматкери болот. Анан азыркы учурда легализация өтүп атканда көбүнчө оң рульдар перекид болуп келип атышат. Аларды деген биз тилекке каршы өткөрө албайбыз. Аларды анткени алар заводдон чыккандай эмес болот да, аларды заводдон чыккандай кылып жасаш керек. Эгер ошол оң рульдүү машинанын сол версиясы болсо, ошолорду жасаса болот экен, негизи болот. Бирок андайлар эмес. Азыр көбүнчө оң рульдүү сол рульга которгондо трубаны салып эле педальдарды которуп коюп атышат. Андай уже техникалык коопсуздукка туура эмес. Бүгүнкү күнү Кыргыз Республикасынын транспорт каражаттарынын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик агенттигинин Каракол бөлүмүнүн башчысы да барып, унааларын кароодон өткөрүп жаткан айдоочулар менен жолугушту. Ал айдоочуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, техникалык кароонун негизги максаты ар бир адамдын өмүрүнө жана коопсуздугуна зыян тийгизбөө экенин белгиледи. Ошондой эле чет жактан келген автоунаалар да 1-октябрга чейин техникалык кароодон милдеттүү түрдө өтүшү керектигин баса көрсөттү. Бул жерден балдар Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин номер 350 токтомунун негизинде иш алып барып атышат. Баардыгы мыйзам чегинде ар бир машинанын тормозун, рулевой рейкасын, тышкы абалын баардыгын карап текшеришип, мыйзам чегинде өткөрүшөт. Кайрылуу иретинде калкка айта кетчү нерсе, биринчи келип текшерерден мурун сурамжылоо иретинде карап кетсин, келип сурап, эмне тиешеси бар. Кээ бирөөнүн фаралары жок, кээ бирөөнүн тормозу жакшы кармабайт, кээ бирөөнүн айнектери аябай сынган, лобовой айнектери. Бул регламент, Евразиялык бирлигинин регламентинин техникалык категориясына кирет. Ар бир машина техникалык кароо абалы дал келиш керек техникалык кароого. Баардыгынан айтып кетерим, туура машиналарын карап бир сыйра. Лампочкалардан өйдө баардыгын салып, ордуна келтирип, анан келсе техникалык кароодон өтөт. Белгилей кетсек, бул 5 күнүн ичинде иштемек. 6-чы ишемби күнү дагы легализация тууралуу, бул Армения, Абхазия, Россия Федерациясынан келген машиналардын баарын легалдаштырганга ишемби күнү да иштей башташты.
Каракол шаарындагы техникалык кароо борборунда унааларды текшерүү иштери күчөтүлгөн тартипте жүргүзүлөт. Мамлекеттик талаптарга ылайык жат көрүнүштөргө жол берилбей, коррупциясыз шарт түзүлдү. Бул айдоочулардын коопсуздугун камсыздап, адам өмүрүнө коркунуч жараткан кемчиликтерди алдын алуу максатын көздөйт. Нуржан Дөөткулова, Батыр Абиев, Мадина Бакирова, Ысык көл жаңылыктар үчүн Каракол шаарынан. Хантеңри мамлекеттик жаратылыш паркы Кыргызстандагы уникалдуу табиаттын жана мурастын бири. Бул кооз жайга жаңы туристтик каттамдарды түзүү үчүн өлкөнүн туризм тармагындагы операторлору жеринде болуп, аларды жергиликтүү эгерлер кол тийбес жайлар менен тааныштырды. Бул Хантеңри аймагында экотуризмдин өнүгүшүнө жана жергиликтүү калктын туризмден киреше табышына шарт түзөт. Ошондой эле аймактын кооздугу жана байлыгы дүйнө жүзүнөн келген туристтерди тартып, өлкөнүн туристтик потенциалын жогорулатат. Элбирис коомдук фонду тарабынан туристтик операторлорду, медиа өкүлдөрдү жана блогерлерди Хантеңри мамлекеттик жаратылыш паркы менен тааныштыруу максатында фам-тур уюштурулду. Анда катышуучулар Бишкек Каракол, Эңилчек Каракол, Бишкек боюнча өтүп, өлкөнүн эң алыс жана кол тийбестиги сакталган жаратылыш бурчтарына саякатташты. Биз үчүн жаңы локация, бул жаңы мүмкүнчүлүк. Ошондой эле азыр Хантеңри паркындабыз. Бул жактан аябай көп маалыматтарды алып атабыз. Экотуризмди кантип өнүктүрөбүз, ошонун баарын мыйзам чегинде жергиликтүү калк менен иштешүү боюнча, кызыл китепке кирген жаныбарларды кантип сакташ боюнча, ошо боюнча аябай көп маалыматтарды алдык. Буюрса келечекте жаңы локация катары туристтерди тартабыз деген үмүттөбүз. Тур катышуучулары Эңилчектеги жаратылыш көркөмдүктөрүн жана ысык булактарын көрүү менен катар Тянь-Шань тоолорунда жаратылышты коргоо кандай иштерин биле алышты. Хантеңри мамлекеттик жаратылыш паркынын эгерлери менен биргеликте маршрутту иштеп чыгышып, жергиликтүү бизнес жана конок үйлөр менен таанышышты. В первую очередь хотела бы поблагодарить. Биринчи кезекте ушул иш-чаранын уюштуруучуларына ыраазычылык билдиргим келет. Бул абдан керектүү долбоор. Биздин өлкөнүн жана Ысык көл аймагынын экологиясы үчүн өтө маанилүү. Биз көп нерсени үйрөндүк. Кызыл китепке кирген жаныбарлардын популяциясы тууралуу көп маалымат алдык. Ошондой эле көптөгөн идеялар пайда болду жана туристтерге көрсөтө турган жаңы маршруттарды иштеп чыгабыз. Эңилчекте ушул атайын өткөн жылы Безумный Макс деген Голливуд кино тасмасынын негизинде ушул жерге фестиваль өткөн дешет. Атайын келип көрсөңүздөр, бул жерде унаалардын калдыктары жатат. Мынакей. Ал эми могу артта турган имараттардын үстүнөн машиналар менен учуп ар кандай түрктөрдү көрсөтүшкөн дешет. Бул жай бүгүнкү күндө кандайдыр бир туристтик жайга айланып, келген туристтер ушул жерге келип, кызыгып, сүрөткө түшүп кетишет экен. Элбирис коомдук фонду Кыргызстандагы коммерциялык эмес жаратылыштык коргоо уюму тоо экосистемаларынын баалуулугун сактап, жергиликтүү тургундарды жаратылыштык коргоого үндөшөт. Биз 2016 жылдан бери, түзүлгөндөн бери ушул Кыргызстанда жапайы жаратылышта коргоо мамлекеттик атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар менен биргеликте ушул коргоо жаатында көптөгөн иштерди, илимий иштерди, андан сырткары ошо жергиликтүү элдер менен иштешүү, баягы өзгөчө корголуучу аймактар менен дагы иштешип келебиз. Кыргызстанда Хантеңри мамлекеттик жаратылыш паркы менен иштешебиз. Мамлекеттик жаратылыш парктын аймагында экологиялык туризмди жайылтуу, ошол эле убакта аз да болсо кошумча каражат таап калуусу, ошол кошумча каражат табуу менен биргеликте жаратылышын да корууга багытталган иш-чараларды жүргүзүп келебиз да. Экологиялык тур бул уникалдуу тоо экосистемасы боюнча кызыктуу саякаттан тышкары маанилүү социалдык экологиялык долбоор. Анын максаты туруктуу туризмди өнүктүрүү. Тур операторлор өздөрүнүн туристтик жайларына Хантеңри мамлекеттик жаратылыш паркынын маршрутун киргизишсе, бул аймакта чет жерден келген коноктордун да саны көбөйөт. Бул Хантеңри паркында иштеген кызматкерлерге жана жергиликтүү тургундарга альтернативдүү киреше булагы болуп бермекчи. Талгат Токтомушев, Асылбек Касянов, Мадина Бакирова, Ысык көл жаңылыктары.
Ысык Көл облусунда күтүлбөгөн кырсыктардан жапа чеккен жарандарга мамлекеттик деңгээлде колдоо көрсөтүү иштери уланууда. Ал САК мамлекеттик камсыздандыруу уюму аймакта күчөтүлгөн тартипте иштеп, жол кырсыгына кабылган айдоочуларга жана ар кандай табигый кырсыктан жабыркаган турак жай ээлерине өз убагында жардам берүүгө аракеттенүүдө. Бул туурасында теманы кабарчы улантат. Бүгүн Каракол шаарында катталган 2 жол кырсыгынын катышуучуларына камсыздандыруу төлөмдөрү тапшырылды. Алардын бири 150 000 сом өлчөмүндө, экинчиси болсо 115 000 сом суммасында чыгашасын жабуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту. Бул колдоо айдоочуларга оор кырдаалда жеңилдетүүгө чоң жардам болуп берди. Бир 2 ай мурун болгон, июлдун 17-си. Бул Гебзе Прижевальскийден сүзгөн мени. Ошол сүзгөндө эле АСАга уюмун чакырып, баарын каттап, баарын өткөргөнбүз. Мына эми болгон чыгымдын баарын буюрса төлөп берип атышат. Ошондой эле Бурма суу айылында үйүндө өрт кырсыгы болгон жаранда камсыздандыруунун жардамы менен колдоого ээ болду. Өрттөн бир бөлмөсү жараксыз абалга келген тургунга 71 797 сомдук сертификат тапшырылды. Сүйүнбө беже, мынакей сизге бүгүнкү күндө сертификатты тапшырып атабыз. 71 797 сом. Үйүңүз жабыркады эле ушул өрттөн. Ошого сертификатты кабыл алып коюңуз. Рахмат. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун өкүлдөрү белгилегендей, мындай төлөмдөр ар бир камсыздандырылган жарандын укугун жана кызыкчылыгын коргоого багытталган. Алардын айтымында камсыздандыруу кырсык болуп кеткен учурда гана эмес, жарандардын турмуштук туруктуулугун камсыздоого да өбөлгө түзөт. Бүгүнкү күндө ушу биз атайын жарандарыбызга 3 сертификат тапшырып атабыз. Анын экөөсү ушул АСАга боюнча автожарандык жоопкерчилигин биздин ушул жарандарыбыз камсыздандырылган. Ошонун негизинде 2 адамыбыз, 2 жараныбыз жол кырсыгына учурап, бүгүнкү күндө ошо бир жараныбызга 150 000, экинчи жараныбызга 115 000 өлчөмүндө акча каражатын төлөп бердик мамлекеттик камсыздандыруу уюму тарабынан. Жана ошондой эле 209 мыйзам 15-жылы кабыл алынган. Бул турак жайларды өрттөн жана табигый кырсыктан милдеттүү камсыздандыруу мыйзамы. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө мынакей Бурма суу айылында жүрөбүз. Бурма суу айылында ушу биз тоже жараныбыз 612 сомго өз турак жайын камсыздандырып койгон. Бүгүнкү күндө ушу келтирилген чыгымы 71 797 сом болду. Ошол акча каражатын алып отурат да бүгүнкү күндө. Бурма суу айылынын тургуну өрт кырсыгынан жапа чегип, үйүнүн бир бөлмөсү толугу менен жараксыз абалга келген. Жабыркаган жаран буга чейин турак жайын камсыздандыргандыктан мамлекеттик камсыздандыруу уюму тарабынан 71 797 сом өлчөмүндөгү каражат алганына, мындай колдоо күтүүсүз келген кырдаалды жеңилдетүүгө чоң жардам болгонун белгилеп ыраазычылыгын билдирди. Чоңдон чоң рахмат, ыраазычылык. Камсыздандырып жүргөн, көп жыл болгон камсыздандырганма. Шунун пайдасын мына көрүп атам. Өкмөткө да чоңдон чоң ыраазычылык. Өкмөттөн баары бир жардам мынакей болуп атат, көрүп атасыздар. Рахмат. Чыгашыңарды жабып атабы? Чыгашабыз эми жабылбаса да колдоо алып атам. Чоң рахмат. Светтен замыкание болду. Өрт өчүргүчтөргө да рахмат. Келишти убагында. Кошуна колоңдорума рахмат, эл журтка рахмат. Колдон келген жардамдарын берип атышты. Ыраазычылык, баардыгына чоңдон чоң ыраазычылык. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун өкүлдөрү белгилегендей, камсыздандыруу жарандарды ар кандай күтүлбөгөн кырсыктардан коргоонун жана чыгашасын жеңилдетүүнүн эң ишенимдүү жолу. Ысык Көл облусунда камсыздандырылган ар бир айдоочу жана жаран кырсык болгон учурда мамлекет тарабынан сөзсүз түрдө колдоого ээ боло аларын баса белгилешти. Нуржан Дөөткулова, Нурдин Нурманбетов, Мадина Бакирова, Ысык Көл жаңылыктар үчүн Каракол шаарынан. Ысык Көл району Шайбек ата айыл аймагында Шайбек атанын 300 жылдыгы белгиленди. Шайбек Бектемиш уулунун айкели Чоң Сарой айылында тургузулуп, ачылышы болду. 18-кылымдын башында туулган Шайбек атанын басып өткөн жолун урпактары даңазалап, анын эрдигин белгилешти. Бектемиш уулу Шайбек атадан тараган анын урпактары учурда Ысык Көл районунун 8 айылында отурукташкан. Шайбек ата белгилүү Кааба атанын чөбөрөсү, атасы Бектемиш эл жер деп күйгөн инсандар болгон.
8 айылдан тараган урпактары бүгүнкү күндө Шайбек атанын баскан жолун аздектеп келишет. Ысык көл районунун эли Шайбек атанын басып өткөн жолун аздектешип, 5,5 миллион сомго Шайбек атанын айкелин тургузушкан. Максаты эрдиктерин эскерүү. Салымы зор бул кишинин. Себеби ушул кишиден тараган элдер, мына айтпадым жаңы, Нурдөлөт Баатыр. Нурдөлөт Баатырдан кийин 25 жыл болгон болуш болгон, кан келди деген болуш болгон. Ал киши анын кыбырасы болуп эсептелет. Анан ушул кишилер ушул жерде биз анан кийин ушул атабызга мындан 3 жыл мурун балдар чогулуп демилгели көтөрүшүп, ушул кишиге эстелик коелу, бир эскерип корон окуйлу деп ушул ишти жасадык. Анан ушул кишиге бакачынын ар бир үй бүлөсү себеби бакачы деп аталат бул киши. Шайбек, өзүнүн аты Шайбек, бирок неме аты, Кайман аты бакачы. 18 кылымдын баш жагында туулган Шайбек атанын басып өткөн жолун урпактарынын оозунан алынган маалыматтар чогултулган. Шайбек атанын чөбүрөсү Нурдөлөт Баатыр биринчи болуш болгон. Шайбек ата кандуу кагылыштардын, калк башына түшүп турган калайман окуялардын көбүсү гана эмес, ошол замандын урунттуу тарыхый окуялардын тикелей катышуучусу дагы болгон. Көп эле киши Шайбек ата ким дегенди билчү эмес. Баягы билген кишилер өз ара сүйлөшүүдө, дасторкон үстүндө айтылган менен Шайбек ата жөнүндө маалымат дээрлик жок болчу. Мына азыр баягы иликтелип чогултулган, анан билген адамдардын сөзүнөн чогултулуп, мына бүгүнкү күндө Шайбек ата ошол жасаган доор, жана калмак жапырыгы доору, кийинки казактар менен кагылыш доорлордогу жашап өткөн баягы кырдаалдарынын баары ачыкталып, мына бүгүн Шайбек ата, анын тукумдары жөнүндө кеңири маалымат болуп калды да. Мына башкасын айтпаганда деле Шайбек атанын чөбүрөсү Нурдөлөт Баатыр. Нурдөлөт Баатыр бул орустарга мындан 1,5 жыл мурда кошулганда биринчи болуш болгон киши, анан элди биринчи ушул жерге алып келип отурукташкан киши, эми ал киши Балбай Баатырдын жанында жүргөн, Балбайдын ишенген таянычы болгон баатырлардын бири да. Эми ошол Нурдөлөт Баатырдын мына баласы Чолпонбай. Чолпонбай да бир 14-15 жыл болуш болгон. Мына ошо Чолпонбай ал болуш эле болгон эмес, ал чоң комузчу да болгон экен. Мына бүгүн бул жерде мына Намазбек Уралиев ва кыргыз эл артисти чертип бербедиби? Чолпонбайдын 2 күүсү алтын фондко жазылып калган. Бектемеш уулу Шайбек атанын 300 жылдыгында улуттук каада салт көрсөтүлүп, улуттук оюндар өттү. Шайбек атабыздын 300 жылдыгына арналган мейрам болуп атат, майрам өлө сон болуп атат. Ушундай кол күрөштөн биринчи орун алып өлө сүйүнүп атам. Мааракеге жогорку кеңештин депутаты Акылбек Түмөнбаев дагы келип, райондук ооруканага медициналык тез жардам унаасын тапшырды. Дагы Ысык көл району менен Ананевага экөөнө 2 больницага 2 тез жардам унаасын тапшырдым. Эми элибиздин баягы чын тез жеткирип, ошол кыйналып аткан кишилер кыйналбай жетсе экен деп аракет кылган адамдар, врачтар да ошолор суранган, ошон үчүн мен ушул эмелерди тапшырып, колуман келген жардамымды берип, толугу менен өткөрүп бердик. Эми ошол элибиздин саламаттыгы үчүн иштеген тез жардамдардан болсун. Шайбек атабыздын элеси ар дайым ошол ар бирибиздин жүрөгүбүздө сакталып, муундан муунга жакшы маанайда өссүн деген жана ошондой эле атабызга болгон урмат сый деп эсептейбиз. Өзүңүздөргө маалым болгондой, бүгүн Шайбек атабыздын урпактары бир эле ушул биздин аймакта, Шайбек ата аймагында, же болбосо районубузда гана эмес, бүткүл республика боюнча ар тараптуу кызматтарда элге кызмат көрсөтүүдө. Мына азыр ушул Шайбек атанын урпактары биригип алып ушундай 300 жылдык мааракесин өткөзүп, жаркыраган ушундай айкелин орнотуп, ушул жерде Куран окутуп, баарыбыздын башыбызды козуп чакырып отурат. Мен айтып кетермин, бул Шайбек атабыз Жалдук Хаванын чөбөрөсү болгон экен. Нурдөлөт Баатыр болсо Шайбек атанын чөбөрөсү болуп атат. Ана ушул жерде чогулганыбыздардын баарыбыз эле Жалдук Хаванын балдарынан тараганбыз. Ушул Жалдук Хавадан негизи ушу эл башкарган кишилер көп чыккан экен, баатырлар көп чыккан экен. Анан эми ошолордун бири Шайбек ата болуп атат. Шайбек ата дайыма ушу баарыбызды арбагында колдоп жүрсүн. Элибизде тынчтык болсун, ынтымак болсун, баарыбыз биримдикте бололу.
Ысык көл районундагы Чоң Сарой айыл аймагы кийин Шайбек ата айыл аймагы деп аталып, айыл аймакка 6 айыл кирет. Өнүгүүгө багыт алган айыл аймакта тургузулган айкелдин бийиктиги 7 метрди түзүп, иш-чара элдин биримдигин чыңдаган маанилүү тарыхый күн катары белгиленди. Салтанат Керимкул кызы, Батыр Абиев, Ысык көл жаңылыктарына. Аймактарды өнүктүрүү жана билим берүү шартын жакшыртуу максатында Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Түмөнбаев тарабынан Ак Булуң айылындагы мектепке колдоо көрсөтүлдү. Эл өкүлү элеттеги билим уясына 200 000 сомдук заманбап жабдууларды берди. Алардын катарында интерактивдүү доска, ноутбук, түстүү принтер жана башкалар да бар. Учурда бул билим уясында 100гө жакын окуучу билим алат. Кененирээк кабарчыбыздын кийинки сюжетинде. Эл өкүлү Акылбек Түмөнбаев Түп районундагы Ак Булуң айылына мектепке зарыл болгон жабдыктарды тапшырды. Айылдагы билим уясында мындай заманбап интерактивдүү доска болгон эмес. Ошондой эле ноутбук, түстүү принтер жана башка көптөгөн 200 000 сомдун жабдыктары. Бүгүнкү күнү балдарыбыз жакшы билим алсын, баягы санариптешкен мамлекетте жашагандан кийин ошол ар бир жаш балдарыбыз ошол интернет менен колдонгонго ошол эле бир эле Кыргызстан эмес дүйнө жүзү менен байланышканга баягы мугалимдерибиз дагы көргөзүп билдирип ошол балдарыбыз билимдүү болсун деген ойдобуз. Мына өзүңүздөр билесиздер, бүгүнкү күнү Кыргыз мамлекетинде ошол 12 жылдык окуу системасы кирди. Бул системаны өзүңүздөр билгендей бир эле Кыргызстанда эмес, Европада, Америкада бүт жерде окуп атат. Ошолорго мына кийин жаш балдарыбыз, ошол бөбөктөрүбүз окууну мектепти бүткөндөн кийин ошол вуздарга оңой өтөт. Ар бириңиздер мына жаштар билесиздер. Ошондой эле мына бүгүнкү күнү интернет менен ошол санариптешкен мектептерде окусун деп бир эле биз эмес, ошол мамлекет башчыбыз президентибиз Садыр Нуркожоевич дагы чоң күч аракетин жумшап атат. Ошол Кыргыз мамлекетинен билимдүү, акылдуу жаштарыбыз көп чыкса экен деген чоң үмүттөбүз. Бардыгыбыздын үмүтүбүз ошол. Түмөнбаев Акылбек Тоозбаевичке ыраазычылыгыбыз абдан чоң. Биздин мектеп кенедей деп эч кандай проекттарыбыз да жок болчу, компьютерлерибиз да аз, иштебегендери көп болчу. Абдан кыйналып жатканбыз. Заманбап азыр сонун проекторлорду алып келиптир, комбайн, принтер алып келиптир. Буюрса биздин окуучулар ушул проекторлор менен мугалимдер жакшы сабактарды өткөрүп, балдарга кызыктуу сабактарды өткөрүп көргөзүп берүүгө биз милдеттендиребиз. Элдин көйгөйүн ойлогон Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Түмөнбаевка айыл тургундары дагы ыраазы болушууда. Чындыгында эле эл өкүлү депутаттык жылдарында өзүнүн районундагы элдер менен көйгөйлөрүн чечип тыгыз иштеди. Кош келипсиз, сизди жакшы үмүт менен шайлады элек. Мына ушул үмүттөр акталып атат, буюрса, мына өлкөбүздүн жетекчилиги менен жакшы иштерди кылып атасыңар. Мына биздин айылда унутта калбай мектебибиз айрыкча ушинтип жаңы заманбап мектептин окуучуларына акыркы жетишкендик техника менен деп алып келип отурасыздар. Ошоңуздарга чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик. Заман жакшы, балдар мына ушундай техниканын жетишкен заманында ушул интерактивдүү доска менен иштеген эң сонун. Жогорку Кеңештин фондусунан келген жабдыктар окуучуларга салтанат менен тапшырылды. Мындай жакшы саамалыктарга мугалимдер жааматы дагы кубанып турушту. Билим уясында бүгүнкү күндө 100 окуучу билим алат. Жазгүл Сатаева, Нурдин Урманбетов, Батыр Абиев, Ысык көл жаңылыктары, Түп районунан. 20 сентябрь бүткүл дүйнөлүк тазалык күнүнө карата өлкө боюнча ишембилик өтүп, табиятка кам көрүү демилгеси кеңири колдоо тапты. Ысык көл районуна караштуу Чолпон Ата шаарына Бишкек шаарынан активисттер келишип, көл жээгин тазалоого катышкан. Мына мындай ишембиликтери өлкө боюнча ар ишемби күнү өткөрүлүүдө. Бул жолу Чолпон Ата шаары жана Боз-Тери айылындагы көл жээги таштандылардан арылтылды. Буга чейин ушу тазалык акциялары жума сайын өтүп келе жаткан. Ошол акциялардын ишембиликтеринин аркасы менен чынында областыбызда абал турукташып, жакшы бир нукка келип жатат десек болот. Бирок ошол эле учурда тилекке каршы көйгөйлөр да калууда. Анткени үчүн
баягы жоопкерчиликсиз жарандарыбыз келип ушундай каралбаган бизде жапай пляж, дикий пляж деп расмий тилде айтканда жапай пляжга келишип ушундай таштандылар таштап кетип аткан учурларда көп кездешип атат. Ошон үчүн биз коомчулукка дагы ушу эс алуучуларга дагы кайрылып кетет элек. Көлүбүздү деги эле Кыргызстаныбызды, табиятыбызды коргойлу, сактайлы. Ишембиликке Эко Деме фонду, Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Ысык-Көл регионалдык башкармаларынын кызматкерлери дагы активдүү катышып, шаар ичин жана көл жээгин таштандылардан тазалап, тартипке келтиришти. Мы занимаемся уборками Ысык-Куля с 2014 года. Биз 2014 жылдан бери Ысык-Көлдө ишембиликке катышып келебиз. 11 жыл ичинде көптөгөн таштандыларды чогулттук. Быйыл президентибиздин өзү таштанды терип жүргөнү коомчулукту өзгөчө таасирлентти. Бүгүн биз эртеден бери Бозтери Чолпон Атадагы көл жээгинде ишембилик өтүп жатканын көрдүк. Мындай иш-чаралар бат-баттан өтүп, айлана таптаза болуп турганы кубандырат. Получается, уже проехали Бозтери Чолпон Ата. 1,5 километрге биз ушу территорияга бөлүндүк. Ушул жерди тазалап атабыз. Азыр мына өзүңүздөр көргөндөй 300 метр гана тазаладык. Эмне деген момундай таштандылар аябай көп чыкты да. Жолдо кетип бараткан эле жүргүнчүлөр терезеден ыргытып кеткендер да. Терезеден ыргытып. Ана мына момундайраак бир 50 метр, 60 метр арыраак бассак, адамдардын ушу кайдыгерлиги болуп атат да. Үйүндөгү мусорду бир машина мусорду алып келип жолдун боюнда төгүп кетиптир да. Мына ушуларды тазалатып атабыз азыр. Ишембиликтер мындан ары дагы уланат. Аталган аймактагы мекеме ишкана кызматкерлери, активисттер тарабынан көл жээги шаар ичи иретке келтирилип турарын уюштуруучулар белгилешти. Айзат Анарбекова, Сталбек Саманчиев, Мадина Абакирова, Ысык-Көл жаңылыктары, Чолпон Ата шаары. Дубанда спорт тармагына колдоо көрсөтүлүп, бир катар спорт ордолору ишке кирүүдө. Кош-Көл айылында да заманбап шарттагы спорттук жай ачылып, эми бул спорт чеберлерин даярдап чыгарууга кызмат кыла баштайт. Мындай демилге аймактагы демөөрчүлөрдүн колдоосу менен ишке ашырылды. Кош-Көл айылында демөөрчүлөр тарабынан спорттук жай түптөлүп, жергиликтүүлөр кубанып турушат. Буга чейин аймакта жаш муунду спорт тармагына кызыктыруучу деле атайын комплекстер болгон эмес. Эми бардык заманбап шарты менен курулган бул объект тең оболу сергек жашоо образын жайылтууга жакшы түрткү болору белгиленди. Бүгүнкү күндө бизде Торагыр Тамчы айыл аймагында Кош-Көл айылында спорт комплекс ачылууда. Бул спорт комплекс курулуш иштери 22-жылы башталып, демөөрчүлөр тарабынан, иш алуучу жайлар тарабынан каржыланып, мынакей бүгүнкү күндө толук кандуу ишке берилип жатат. Кудай буйруса, биз дагы айыл өкмөт тарабынан дагы көмөктөшүп, мисалы отопление жагындагы салдырып берели атабыз, карап берели атабыз быйылкы жылы. Айта кетсек, комплексте спорттук оюндардын дээрлик бардык түрү менен машыгууга шарттар каралган. Эми мындан спортко дилгир жаш муундар машыгып, ийгилик жаратат деп турушат жергиликтүүлөр. Элдин култумда толгон, сүйүнүч болгон ушул спорт комплекси ачылып атат. Бакытбек деген агабыздын, Жылдызбек деген инибиздин атынан койдук. Бул маркумдарыбыздагы агабыз менен инибиз ушул келечек үчүн күйгөн, айыл үчүн күйгөн, журт үчүн күйгөн эр азаматтар эле. Ар бир айылда таза суу, мектеп, бала бакча ушундай спорт комплекстер салынып, чемпиондор, илимпоздор, билимдүүлөр, профессорлор чыгышына өтө көп тилектешпиз. Биздин убактагы айда мындайлар жок болчу. Эми Кудайга шүгүр, балдарыбыз момунтуп салып аткандан кийин биз кубанып атабыз. Ошо балдарыбызга ыраазыбыз. Рахмат. Эми ушул жерден жаман балдардан эмес, жакшынакай балдардан болуп, ушу спорт залдан жакшынакай атагы чыккан кыйын балдардан болгонго жетсегенин насип этсин. Бул объекттин наркы 11 миллион сомду түзүп, 600дөн ашык эл жашаган аталган айылга кызмат кылмакчы. Айнура Достукбекова, Сталбек Саманчиев, Нурлан Чойбеков, Ысык-Көл жаңылыктары. Тоң районунун Эшперов айылында мамлекеттик жана коомдук ишмер социалисттик эмгектин 2 жолку баатыры, Кыргыз Республикасынын баатыры Акшумкар орденинин ээси Таштанбек Акматовдун урматына карата волейбол боюнча мелдеш өттү. Облустун аймагынан келген балдар арасында 15, ал эми кыздар арасында 25 команда күч сынашып, жеңүүчүлөр аныкталды. Иш-чарага окуучу кыздар, балдар активдүү катышып, жеңиш үчүн мелдеш кызуу жүрдү. Жалпысынан 40ка жакын команда ат салышып, оюндун эрежелери калыстар тарабынан көзөмөлдөнүп турду. Деген менен жалпы Тоң районунун жаштарынын кандайдыр бир
немегесі қандайда бір күші алдымызға республикалық емес сайысқа аты шыққан ушул урматтуу улан кыздарым чыксаңар деп тилеп кылабын. Силердин өмүрүңөрдү мен жатсам да турсам да тоодо жүрсөм дагы тилеп кылам. Антегени намыс деген өлүмгө баратсаң дагы намыс күчтүү. Социалистик эмгектин эки жолку баатыры, Кыргыз Республикасынын баатыры, СССРдин мамлекеттик сыйлыктын ээси, мамлекеттик ишмер Таштанбек Акматов иш-чарага катышып, катышуучуларга ийгилик каалап, келечек ээлери болгон өспүрүмдөргө батасын берди. Ушул иш-чара Кыргызстандын үч жолку баатыры Таштанбек Акматов атабыздын урматына өткөрүлүп жатат. Жалпы жолунан ушу жалпы область боюнча командалар келип, волейбол оюну өткөрүлүп жатат. Ушул Таштанбек атабызга ушул учурдан пайдаланып, чын ден соолук, узун өмүр каалап кетмекчибиз. Балдардын убайын көрүп, ар дайым биздин балдарын, неберелеринин сый-урматын көрүп жүрө берсин. Жана ошондой эле ушул жалпы командаларга ийгилик каалап кетмекчибиз. Күчтүүлөр жеңсин. Волейбол боюнча өткөн мелдешке Тоң районунун атуулдары демөөрчү болуп, жеңүүчүлөргө кызыктыруучу белектер, спорттук форма, медаль, кубоктар каралган. Биз акчалай койгон жокпуз, окуучуларга кызыктыруучу сыйлыктар бар. Анан кубок медаль, атайын кубок медаль жаздырып келдик. Баатыр атабыздын атын түшүрүп жаздырып келдик. Бүгүн азыр 5 мектепте болуп атат, 5 мектеп, 5 спорт залда. Бардык окуучуларга Тоң элинин атына администрацияга терең ыраазычылык. 2 күнгө созулган мелдештин соңунда кыздар арасында 1-орунду Төрткүл орто мектебинен келген команда, 2-орунду Алтымышбаев атындагы орто мектеби, 3-орунду Оттук орто мектеби жеңип алды. Ал эми балдар арасында 1-орунга Оттук орто мектеби, 2-орун Каракол шаары, 3-орун Жетегүз районунан келген окуучуларга ыйгарылды. Айзат Анарбекова, Данияр Акунов, Ысыкөл жаңылыктары, Тоң району. Күндүн бүгүнкү жаңылыктар ушулар болду. Кийинки эфирден көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.